кезектеги чыгарушы Кара Суу райондук тез жардам кызматынын тейлөө сапат тууралуу айтып берет. Бир жылга жакындап калды, скорунун келиши кыйын болуп атат да. Бизге келбейт, шаарга келип атат. Эмне үчүн ошол Ош шаарынын айланасындагы Кара Суу районуна караштуу айылдарга тез жардам кызматы барбай жатат? Мына ошол суроолорубузга жооп алууга аракет кылып көрөбүз. Сен тартышка аттың жок мукен? Тартышка биздин укугубуз бар. Кандай жок биздин? Эмнеге жаап атасыз? Сизде орун басардын телефон номери барбы? Байланышып көрө аласызбы? Сизди журналисттер 40 мүнөттөн бери күтүп атат экен деп. Эгерде интервью бергиси келбесе, биз кете берели. Значит, келбесе керек да, ошон үчүн именно бошотуп койсоңуздар. Жарандык көзөмөл берүүбүздүн кезектеги чыгарушы Кара Суу райондук тез жардам кызматынын тейлөө сапаты тууралуу айтып берет. Тагыраак айтканда, 1,5 миллионго жакын калкы бар Кара Суу районунун жарандары тез жардам кызматынан канааттандырарлык пайдаланып жатабы? Биргеликте болмокчубуз. Алдыда баарын айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Ал үчүн биз өз алдынча эксперимент жасап көрөбүз. Биз турган жер Кара Суу районуна караштуу Учар айылы. Бул жерде баса белгилеп кетчү жагдай, Учар айылы Ош шаарынын жанында жайланышкан, бирок Кара Суу шаарынан 30 километр алыстыкта. Бул теманы тандап алышыбызга себеп мына ушул Ош шаарынын айланасында жайгашкан, бирок Кара Суу районуна караган айылдардын тургундарынын тез жардам кызматынан канааттандырарлык пайдалана албай жатканы. Мен азыр өзүмдүн уюлдук телефонунан 103 номурун ачалам. Максатыбыз Ош шаардык тез жардам кызматынын линиясына түшөт бекенбиз же Кара Суу районунун линиясына байкап көрөбүз. Саламатсызбы? Ош шаардык тез жардам кызматыбы же Кара Суу райондукпу? Ош шаардык. Ош шаардык. Биз Учар деген, Кара Суу районуна караштуу Учар деген айылдан чалып аттык эле да. Анан 112 чаласыздар. 112ге. Азыр Ош шаардык Кара Суу району өзү телейт, Кара Сууга карабайт. Учар немеге карайт. Кара Сууга карайт. Шаарды карабайт. Эмне районго карабайт. 112 номуруна, рахмат. Жогоруда айтылгандай эле, Ош шаары Кара Суу районуна караштуу Учар айылын тейлеп эткен. Демек 112 номерин чалып көр дешти. Азыр чалып көрөбүз. Жактан кандай жооп болот экен? Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кара Суу райондук тез жардам кызматына түштүкпү? Жок, бул 112 МЧС Ош шаары. МЧС. МЧС. Биз анда тез жардам кызматына байланышып керек болуп атат, Кара Суу райондук. Жок, скорый керек болсо? Ооба, керек. Керек. Биз чакырып беребиз, анда айтабыз. Өзүңүздөр чакырып бересиздерби? Ооба. Мен сурайын дедим эле да, мына Ош шаарынын жанында жайланышкан, бирок Кара Суу районуна караган Учар деген айылга келебит? Чакырсак? Нариман барыш керек болуш керек. Нариман барат силерге бир болсо. Анан саат 5тен кийин уже эме бара баштайт да. Машина бар. Демек, азыр биз тез жардам кызматын чакырсак келе албайт, ошондойбу? Сиз эмеңизди айтыңызчы, мен азыр точно тактайын сизге. Нариман барабы же Карасынын өзү барабы? Анан кимиси барса, ошол менен сизди байланыштырып коет. Биз сизге кайра кандайча байланышабыз? Биз өзүбүз чалып беребиз. Макул. Рахмат, күтөбүз. Рахмат, күтөбүз. Биз чалуу аткарган соң кайрадан жооп кайтарылган жок. Себебин алдыда билүүгө аракет кылып көрөбүз. Ал эми жогорудагы көрүнүшкө бул айылдын тургундары көнүп деле калган. Абибилла аганын айтымында тез жардам кызматы акыркы учурда бул айылга такыр келбей калган. Шаар, маселе мына Учар айылында мына 155 маршрут каттайт, абжалып менен өтүп келет мына. 5 метр бияк шаарга карайт. Бияктан 50 метр мына шаарга карайт. Туран шаарчасында каналдын үстү шаар. Бизге келбейт, шаарга келип атат. Биз салсак 112ге чалгыла. Ушул элдин атынан катуу ушул көйдөгөйдү айтып келди эле. Ушул көңүл буруп ушуну бир карап койсо, ушул элдин бир кызыкчылыгын. Демек, айыл тургундарынан сурап отуруп, биз Учар айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун атайын медициналык пунктуна келдик. Бул жерден биз дагы тейлөө сапаты жана башка бир нече суроолорубузга жооп алууга аракет кылып көрөбүз.
ТМЖ деген телеканалдан. Атым Аймерим, журналистмин. Бизде Жаранды көзөмөл деген программабыз бар. Учурда ушул Учар айылдын тургундары айтып атышат да, бизге неме келбейт деп, тез жардам кызматы келбейт, шаардан дагы, Кара Суу районунан дагы деп. Бизге чыгып жооп берип кое аласызбы же ушул жерде эле? Далачы. Тунук эже дагы бир жолу саламатсызбы? Келиңиз. Бул жерде кайсы кызматты кылып атасыз? Мен ушу неме медкаттоочуда, регистратурада. Ушул Учар айылында жалпысынан күнүнө канча, орто эсепмен канча ушул баягы оорулуу кайрылат силерге? Бизге көбүнчө эле мына регистрация кылабыз. Эң аз дегенде 10-15, 20-30, прививка күндөрү 80-90го чыгат. Эгерде ушул бул жердин жарандары дагы айтып атышат, бизгече өздөрү көрүнгүсү келбесе дагы бизге айткан учурлар болуп атат. Ушул тез жардам кызматын чакырганда келбей атышат депчи. Бул туурабы негизи? Туура, мурда келчү эле шаарданчы. Анан кийин азыр мына 1 жылга жакындап калды, скорунун келиши кыйын болуп атат да. Азыр бизде Кара Суу район болгон үчүн шаардык келбейт. Азыр бизге Нариман бөлүнгөн, Наримандын скорый келет. Ал чакырсаң 1-2 саатта келип атат. 1-2 саатта келет да, анан баягындай күндүзү келеби негизи? Күндүзү келбейт, ошол биздин угушубуз боюнча 5тен кийин келет. Учар айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жалпы 15.800 калкы каттоодо турат. Демек биз алгач Кара Суу шаарынын тез жардам бекетинен Учар айылына чейинки аралыкты эсептеп чыгалы. Кара Суу шаарынын тез жардам бекетинен Учар айылына чейинки аралык 32 чакырым. Ушул аралыкты тез жардам унаасы эгерде 80 чакырым саат ылдамдык менен басып өтсө 40 мүнөт убакыт кетет. Бул убакыт эгерде тез жардам унаасы бош болсо. Ал эми Учар айылынын тургуну тез жардам кызматына чалуу аткарса, алгач Ош шаарынын тез жардам кызматынын линиясына, андан соң 112 номуруна чалгандан кийин гана Кара Суу райондук тез жардам кызматынын линиясына байланыша алат. Бул убакыт орточо 15 мүнөттү талап кылат. Жолго кеткен убакытты кошкондо жалпысынан 55 мүнөт. Демек, Кара Суу районунун бир гана айылына эксперимент жасап көрүү менен андагы медайымдардын жана ошондой эле жергиликтүү тургундардын тез жардам кызматына муктаж экени жана ошондой эле нааразычылык пикирлерин билдиргенин жогоруда күбө болдук. Анда эмесе биз райондук тез жардам кызматынын жетекчилигине кайрылып, бул суроолордун негизине жооп алып көрсөк. Ошондой эле биз жогоруда Учар айылында тез жардам кызматына чалуу аткарган учурубузда бизди 112 номери бул жакка улап берген жок. Бунун да себептерин биз жогору алдыда биргеликте угуп көрмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Бул имарат Кара Суу районунун тез жардам кызматынын башкы кеңсеси Кара Суу шаарында жайгашкан. Ал эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле каттоо жай экен. Эч ким жок. Ал эми саат 2-ден 20 саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жака киресизби же ушул жерден алып өрейлү? Биз жетекчиликке жолугайын дегенбиз да. Экинчи этажда 27-чи кабинетке Учурда кайрылабыз. жетекчи барбы? Бар. Бар, экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Бир же ашып барса андан 2 гана суроолорубузга жооп алабыз жетекчиден. Биринчиси эмне үчүн тез жардам кызматына чалуу аткарган учурда кабыл албай жатат, ошондой эле ал эми экинчиси болсо эмне үчүн ошол Ош шаарынын айланасындагы Кара Суу районуна караштуу айылдарга тез жардам кызматы барбай жатат. Мына ошол суроолорубузга жооп алууга аракет кылып көрөбүз. Кара Суу райондук тез жардам бекетинде бардык кызматкерлер өз жумуштары менен убара. Жетекчи эмгек өргүсүндө болгондуктан анын орун басарын кызматкерлерден сурап отуруп, имараттын биринчи кабатынан араң таптык. Жетекчи жок болгонуна байланыштуу суроолорду сизге берерсек болобу? Ишим бар эле. Биз сизди күтүп турабызбы? Айже, жооп берип койбойсузбу? Орун басары бизге жооп бергенге чейин бир сыра айланып, бул жакта эмнелер жайгашканы, негизинен тейлөө кызматы кандай аткарылып жатканына биз күбө болуп көрсөк. Анализ алуу бөлмөсү, Кара Суу үй бүлөлүк медицина борбору. Демек, жабык. Мүмкүн бекен? Бул эжебиз каттоо жайындагы улуу медициналык айымдын да ролун аткарат, ошондойбу? Жок, азыр каттоо кызы барбы? Ошого койбойсуз. Азыр демек сиз каттоочу эмессиз? Мен каттоочу эмесмин. Анда бул жака өзүңүздүн жеке суроолорубуз бар, отура берсеңиз болот. Жок, мен татууган. Мен не фото келиш.
Не фотогеничныймын? Кимди тартышыбыз керек? Биздин максат сиздин фотогеничный жаныңызда эмес. Биздин максат бир-эки гана суроолорубузга жооп алып алыш да. Негизи тейлөө кызматы учурда кандай жүрүп атат бул жерде? Жакшы? Конечно, жакшы. Тейлөө кызматы Кара Суу районунун жарандарынын тейлөө кызматы менин оюмча өзүнүн ордунда кетип атат. Бүт өзүнүн ордуна кетип атат. Эмне жаңылыктар барбы дагы? Жаңырыктар эми ошол госгарантия боюнча жанагы рецептурный бланкалардын баары электронный да болуп атат. Жаңылык ошол. Негизи азыр учурда бул жерде канча кызматкер эмгектенет? 1000ге жакын. 1000ге жакын. Ушул имараттын ичинде. Жок, Кара Суу районунун ССМ боюнча 1000ге жакын. Бул жердечи? Ушурда. Бул жерде тиги аны эсепке албаппыз өзү. А так Кара Суу районунун ССМ 1000ге жакын адам иштейт. Анын ичинде санитаркалар бар, анын ичинде заведующий фаптагылар бар, акушеркалар бар, семейный медайымдар бар, врачтар бар. Арадан жарым сааттай убакыт өттү. Экинчи кабатка чыгып кеткен жетекчинин орун басары келбегенинен артынан издеп жөнөдүк. Эжеке, мага орун басарды таап берип коесузбу? Сиздерди качып кеткен жок. Азыр берди бошотуп коюңуздарды эме кылып атабыз, суранып атабыз. Себеп? Бизди бошотуп койсо эмне сурап Эми зам директор жок. Мен кечирим сурайм, сиздердин жумуш убагыңызга келгеним үчүн. Бирок мен силерге тоскоол болгон жокмун. Мен болгону гана бир гана орун басарга жооптум. Орун басар азыр келем деген болчу. Болду ошол эле. Директор азыр мен таппай атам. болгон үчүн силердин действительно эмеңер жок. Сизде орун басардын телефон номери барбы? Байланышып көрө аласызбы? Сизди журналисттер күтөмөр күтүп атканда. Эгерде интервью бергиси келбесе, биз кете берели. Значит, келбесе керек да, ошон үчүн эмени бошотуп койсоңуздар ана. Ата Байрам эже, мейли, орун басарын күтпөй эле, анда сизге эле сурооңузду бере алайын. Жок, мен өзүмгө байланыштуу суроого жооп бердим. Башкасынан мен жооп бере албайм да. Себеби директордун орун басары бар. Бирок орунда жок болуп атат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өзүңүздөр көрүп тургандай эле мындан 40 мүнөт алдын келип, биз албетте эфирдик убакыт кыскача белгиленген, бирок биз бул жерде дал ошол 40 мүнөт жетекчинин орун басарын күттүк. Жетекчинин өзүнө байланышкан учурда ал өзүнүн эмгеги өргүсүндө экенин айткан. Ал эми улуу биздин медайымга кайрылган учурубузда өзүнө тиешелүү суроолорго жооп берип, бул имаратты бошотуп коюшубузду суранды. Анда эмне кылабыз? Кара Суу районуна караштуу жалпы 480 миң калкка жалпысынан ушул медайымдын айтымында 5 медициналык пункт бар экен. Ошол пункттун бирөөсү Нариман айыл өкмөтүнүн медициналык пунктуна барып, балким ушул жерден ала албаган суроолорубузга жооп алууга аракет кылып көрөбүз. Нариман айыл өкмөтүнүн тез жардам кызматынын эшигинин алдында турабыз. Анда эмесе ичкере кирип биздин жогорудагы жетекчиге бере албаган суроолорубузга жооп алууга аракет жасап көрмөкчүбүз. Балким бул жерде Нариман айыл өкмөтүнө караштуу тез жардам кызматынын жетекчиси бул жерде бардыр. Ошол жерде саламатсызбы? Мүмкүнбү кирсек болобу? Атыңыз ким? Шахназа эже, биз ТМЖ деген телеканалдан Атымай Мерем журналистмин. Жарандык көзөмөл деген программабыз бар биздечи. Негизи бир-эки суроо берсем болот да сизге. Канча адам келет бүгүн? Кайсыл жерлерди тейлейсиздер? Биз основной өзүбүздүн территориябызды тейлейбиз. Демек Нариман айыл өкмөтү. Ооба, Нариман айыл өкмөтү боюнча. Ондон сырткары эми келгенде любой больнойго жардам беребиз. Колдон келишинче. Ооба. Сыртта турган тез жардам кызматынын автоунаасы күндүз иштебейби? Автоунаасы иштейт. Службасы өзүнүн азыр каерден неме болсо, өздөрү ГСВ фаптары бар, өздөрү карайт. 5тен кийин ночко фельдшерлер келет. Анан биз бир айылга бардык да, Ош шаарынын айланасында, бирок Кара Суу районуна караган айылдаргачы. Алар айтты, ушу күндүзү баягындай нараатчылыгын билдирип атат да, күндүз келбейт бизге, келиш керек. Күндүзү бизде врачтарыбыз өзүбүздүн территорияда болсо барышат. Мына өзүбүздүн Нариманда, өзүбүздүн участкаларда болду. Бизде 6 фап менен иштейбиз. Ошол элдерден болсо биздин врачтарыбыз өзүнүн караган фаптарына өздөрү барышат. Бирок прикрепленный жерлер бар да бизге скорыйгачы кошулган жерлер. Олорго 5тен кийин каралат да, биз бара албайбыз. Наримандын тез жардам кызматынын жетекчиси да эмгек өргүүсүндө экен. Биз барган учурда орун басарын көрө албадык. Нөөмөтчүдөн башка бир эле үй бүлөлүк дарыгер отурган. Бирок ал суроолорубузду узатканда маалыматы жок экенин билдирди. Тез жардам кызматы боюнча чындыгын айтканда мен мындай немем жок, маалыматым жок. Мен анда иштебейм да. Мен семейный
участкалар боюнча. Аны жетекчи чечет, аны мен бирдеке дей албайм. Ош шаарынын айланасындагы кара сууга караган айылдарды тейлөөнү жыл башынан райондук тез жардам кызматы өз жоопкерчилигине алган. Бирок жогоруда аталган айылдарга тез жардам кызматы көрсөтүлбөй жатканы белгилүү болду. Мындан улам биз райондук тез жардам бекетинен жооп албаган соң шаардык тез жардам кызматынан көйгөйдүн чын төгүнүн билүү үчүн башпактык. Учар айыл өкмөтүнүн бизге келип коркутуп эмне үчүн тейлебейсиздер деп биз аларды тейлегенге такыр жетишпей атабыз. Күнүнө өзү шаарды ушул бизге бөлүнгөн калкты тейлегенде дагы биз кечигүүлөр аябай көп болуп атат. Себеби чакыруулар көп. Ошонун чакырууга жетип баруу убактысы, автоунаалардын эскилиги бүт эми ага айтып кетсек бир топ көйгөйлөр бар да. Башкы дарыгер белгилегендей, Кара Суу району Ош шаардык тез жардам кызматынын шартына көнбөгөн соң, шаардык тез жардам кызматы Ош шаары менен чектелген Кара Суу районунун белгилүү гана айылдарына кызмат көрсөтүп келет. Ош шаардык тез жардам кызматы менен Ош аймактык милдеттүү камсыздандыруу фондунун 2019 жылдын 20 мартындагы келишимдин негизинде Ош шаардык тез жардам бекети Ош шаарынын 310.885 калкын, ал эми Кара Суу районунун карамагындагы Бешкепе, Каленин айылынын 4800, Фуркат айылынын 3400, Дыйкангыштак айылынын 12900 шаардын калкынын кошкондо жалпысынан 331.985 калкына медициналык кызмат көрсөтүү бир жылдык келишим менен белгиленген. Кара Суу райондук тез жардам бекетинин жетекчисине бир нече жолу чалуу аткарып, суроолорубузга жооп алууга аракет кылганыбызда эмгек өргүдөмүн деген сөз менен гана тим болду. Эмне себептен маалыматты айткысы келбеген мындагы кызматкерлерди биз деле түшүнгөн жокпуз. Бирок Ош шаардык жана Кара Суу райондук тез жардам кызматтары бири-бирине шылтоолоп турган учурда ортодо жөнөкөй эл кыйналууда.